Орусиянын Екатеринбург шаарында кыргызстандык жигит ок жеп ооруканага түштү. Видеого лайк басып акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдирди. Министрликтин маалыматына ылайык 5 апрелде Екатеринбургдун автомагистральная көчөсүндө эки адамдын ортосунда жаңжал чыгып, ал мушташ жана ок атышуу менен аяктаган. Жабырлануучу 30 жаштагы кыргыз жараны болгон. Ал тез арада аталган шаардагы номер 23 ооруканага жеткирилген. Дарыгерлер жарандын абалы туруктуу жана жакынкы күндөрү ооруканадан чыгарыларын кошумчалаган. Кол салган адам кылмыш болгон жерден качып кетүүгө үлгүргөн. Учурда полиция кызматкерлери ок аткан адамды табуу боюнча ыкча миликтөө иш-чараларын жүргүзүүдө. Консулдук укуктук жардам көрсөтүү максатында башкы консулдуктун кызматкерлери ошол эле күнү жабырлануучуга барып, жакындар менен байланыш түзүштү. Ошондой эле укук коргоо органдарынын өкүлдөрү менен жолугушту деп жазылат Тышкы иштер министрлигинин маалыматында. Булак Суберкежи. Орусияда иштеп жүргөн мекендештерге ишенимдүү өнөктөш. Биздин документтик кызматта ИНН, СИНЕЛС, ДМС, паспорт котормосу, полис чоңдорго жана ошондой эле регистрация 3 айдан 9 айга каралган. Бардык кызматтар ишенимдүү жана 100% кепилдиги менен. Сиз бизди экрандагы телефон номерибизден таба аласыз. 32 жаштагы аял 1 жаштагы кызын 10 күнгө үйүнө камап эс алууга кетип калган. АКШда жакынкы күндөрү 32 жаштагы аялдын соту болуп өттү. 2023 жылы июнь айында 32 жаштагы аял 1 жаштагы кызын үйгө жалгыз таштап эс алууга кетип калган. Кызына жегенге тамак, суу да калтырган эмес. 10 күндөн кийин ал үйүнө кайрылып келгенде 1 жаштагы кызынын кыймылсыз жатканын көрүп, тез жардам чакырган. Ооруканада кыз чарчап калган. Анын өлүмүнө катуу стресс жана ачкачылык себеп болгон. 32 жаштагы аял өмүр бою эркинен ажыратылды. Булак Сокол Медиа. Болот Темиров аялынын абактын кызматкери сабаганын айтты. Жаза аткаруу кызматынын жообу. 6 апрелде журналист Болот Темиров социалдык түйүндөгү баракчасы аркылуу номер 1 тергөө абагында жубайы Махабат Тажибек кызы менен анын 4 камералашы жаза аткаруу кызматынын кызматкери сабаганын билдирди. Ал ошондой эле кароолчу аялын шылдыңдап жатканын кабарлады. Жаза аткаруу кызматынын басма сөз кызматы Сотка Экспресс редакциясына маалыматты төгүндөдү. Жаза аткаруу кызматынын версиясы боюнча тергөө абагында тартиптик чаралар көрүлүп, анын алкагында Тажибек кызынын камералаштарынын бирин башка камерага которуу пландалган. Эки аял тең буга каршы болуп, натыйжада алар менен жаза аткаруу кызматынын кызматкеринин ортосунда чыр чыккан. Ички иштер министрлиги 30 декабрда интернетке мониторинг жүргүзүү учурунда айт десе жана Темиров Лайф баракчаларынан массалык башаламандыкка чакырган маалыматтар табылганын билдирген. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, 11 журналист, анын ичинде Махабат Тажибек кызы дагы кармалган. Булак Баракелди.